Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, сиздер менен кайрадан эле Куба Медиа каналы. Урматтуу достор, биз көптөн бери видеоролик чыгара албадык. Буюрса, эми бат-баттан видеороликтер даярдап чыгарганга аракет кылабыз. Эгерде биздин каналыбызда биринчи жолу болуп атсаңыз, анда каналга катталып, лайк басып, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Алдыда кызыктуу видеороликтер чыгат. Сиздер менен мен Куба Медиа каналы. Анда эмесе биз видеоролигибизди баштадык. Bir бай адам мечитке кирип намаз окуптур. Намаз окуп бүтүп дуа кылып атса, жанында бир аксакалдын дуасын угуп калыптыр. О Аллахым, курсагым өтө ач. Мага даамдуу жемиштерден жеткиргин. О Алла. Бай ичинде аксакал атайын мага уктуруш үчүн атайын үнүн чыгарып дуа кылып жатат деп ойлоптур. Ушул нерсени өзүмө да айтса болмок да, ушул кылганы үчүн да ага эч нерсе бербейм деп ойлоптур. Нафс ушундай нерсе, ар бир ишке мурдун тыга берет. Аксакал дуаларын бүтүрүп бүткөн соң мечиттин бир четине барып жан баштап, бир аздан кийин мечитке бир адам колунда себет менен кирип келиптир. Ал тууру аксакалдын жанына барып, себетти анын жаныга койду. Аксакал себетти ачып караса, дуасында сураган даамдуу тамактар, мөмө жемиштер бар экен. Отурган жеринде бардык нерсени көрүп турган бай таң калып отуруп калды. Аксакал курсагы тойгончо жеп, калганын себетти алып келген адамга кайтарып берди. Жанагы адам үн чыкпай себетти көтөрүп мечиттен чыгып кетти. Бай ордунан ыргып туруп, себетти көтөргөн адамдын аркасынан чуркап, жетип алып токтотуп сурады. Сен кимсиң? Жөнөкөй жигитмин. Бул нерселерди ким берип жиберди? Эч ким, өзүм алып келдим. Сен жанагы аксакалды тааныйсыңбы? Жок, тааныбайм. Өзүң тааныбаган кишиге эмнеге мынча көп нерселерди алып келдиң? Жанагы жигит күлүп коюп ушундай деди. Билесизби, мен бир жөнөкөй жигитмин. Элдердин жүгүн ташып иштеймин. Бүгүн бир сонун окуяга туш болдум. Бүгүн бир бай адамдын жүгүн жеткирип берген элем. Ал мага көп акча берип салды. Сүйүнүп кеттим. Сүйүнүп күндө балдарыма алып барбаган шириндик жемиштерди алып бардым. Өлө чарчаган экенмин. Аялымдын тамагы бышканча уктап кетипмин. Субханаллах, субханаллах. Жакшы да уктап калыптырмын. Түшүмдө сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды көрдүм. Ал зат бага мынтип айтты. Паланчы мечитте жашы өтүп калган аксакал отурат. Ал азыр ушул жемиштерди сурап, Аллахка дуа кылды. Сен ушул нерселерди алып барып жетиргин. Ал бул жемиштерден тойгончо жесин. Калганын алып келип, балдарың менен жесең, береке болот, деп айтты. Ушул ишти жасасаң, бейишке киришиңе кепилдик берем деп айтты пайгамбарыбыз. Мен ойгондум да ушул жемиштердин баарын алып, мечитке карай чуркадым.
Кептин баары ушунда, калганын өзүңүз көрдүңүз. Бай көзүнө жаш алып, ыйлап жиберди. Ушул алган азык түлүгүңө канча кетти деп сурады. Жигит ушунча эле деп айтты. Ушул алган акчаңдан 10 эсе көп берем. Ушул сообуңдун бир бөлүгүн мага бер, деди. Жигит жок, болбойт деп айтты. 20 эсе көп берем, деди бай. Болбойт. 50 эсе көп берем. Жок. 100 эсе көп берем, дегенде жигит жок деп байга мындай деди. Жөн эле убара болбоңуз. Канча берсеңиз да сообумдан сизге бөлүшпөймүн. Себеби бул кылган ишим үчүн пайгамбарыбыз мага 5 убада кылды. Сиз мага дүйнө жүзүн берсеңиз да, мен сизге бул нематты бере албайм. Сиз ушул адам менен бирге намаз окуп туруп, сооптон калып калыптырсыз, деди жигит. Буйрубаган экен, ушул сооптун баары, деп бай өкүнүп калды. Урматтуу бир тууган момун мусулмандар, келиңиздер, көрсөк да көрмөксөнгө алып, кайдыгер карабастан колдон келишинче жардам кылалы. Балким ушул кылганыбыз үчүн Аллах Тааланын ыраазычылыгын таап, бейишке киребиз. Сиздер менен Куба Медиа каналы болду. Кийинки видеороликте сак саламатта көрүшкөндө Аллахым өзү насип кылсын. Саламатта калыңыздар.